жаштыкта аяк коркпой өткенсиң, риск, постоянно рискке өтөтө бересиң, ошондон адам бирдемеге жетет экен да. Сен айттың кулап туруп. Азыр биз эми эмес кыйлары биздин убакта мурдагылар чал эле болсо керек. 40тан кийин чалып койгондо биз 56-га чыктык. Жаштар секирип жүрөбүз. Сакалды кырдырып алып койгон дегенде. Азыр рискке жетпей калдык көп. Эмне кереги бар. Азыр деле эметсе болот, бирок дин боюнча Кудай таалам айтат, биринчи сени алсыз кылып жаратам. Анан кийин күч кубат берем. Анан кайра акырын алып. Бизде алып атат тоже, баягы жерден секире албайсың, баягы жерден тартынып чыга албайсың, уже сезилип калат да. Эми жакындап атат да тияка. Ошого даяр болуш керек. Эми өлүм деген сон нерсе. Өлүмгө күндө даяр болуш керек. Айткандай сүйлөшкөндө деле бул досуң менен деле, келинчегиң менен деле, апаң менен да, атаң менен, досуң менен деле эртең өлүп кала тургандай сүйлөшүш керек экен да. Ой досум, сен сонун жакшы сөздү айтып калыш керек. Эртеси күн кайра болсоң кайра айта бериш керек. Ошо анан ошондо жакшы. Негизи сиз эртелеп өлүмгө даярданып алган жоксузбу? Жок, эми Кудайым өмүр берсин, бирок даяр болуш керек.